Кыргыз тили 2-класс. Саламатсыңарбы балдар? Азыр биз силер менен адаттагыдай эле аралыктан окутулуучу сабагыбызды өтөбүз. Бүгүнкү сабактын темасы үй канаттуулары. Сабактын максаты үй канаттууларын кыргызча айтып үйрөнүшөт. Алар жөнүндө сүйлөм түзө алышат, эмгекчил болууга тарбияланышат. Здравствуйте, ребята! Сейчас урок кыргызского языка. Сегодняшняя наша тема – үй канаттуулары, домашние птицы. Дептерлериңерди, китептериңерди алгыла. Китебиңердин 78 бетин ачып, сабакка дайындангыла. Дептерлериңерге 5 айынын класс иши үй канаттуулары деп жазгыла. Мал, тил, жайлоо, эл, бил деген сөздөрдү дептерлериңерге жазып алгыла балдар. Эми карап көргүлө. Үй канаттууларын карагыла сүрөттөн. Каз, өрдөк, тоок, короз, үндүк. Анын балдары жөжөлөр болот, балдар? Жөжөлөр. Үй канаттууларын карап балдар, дептерлериңерге жазып алгыла. Силерге түшүнүктүү болот балдар, сүрөттөр боюнча сабакта эмне жөнүндө сөз болорун айтып бергиле дейт. Жазып дептерлериңерге сүрөттөгү сөздөрдү карап, дептерлериңерге жазып алгыла. Ребята, пишите домашние птицы в тетрадь, ребята. Какие у нас есть домашние птицы? Пишите в тетрадь. Сөздөрдү кайталайбыз. Жумуртка, бат чуркайт, канаты бар, дан, жем, курт-кумурскалар. Жумуртка яйцо, бат чуркайт, быстро бегает, канаты бар, есть крылья, дан зерно, жем корм, курт-кумурскалар насекомые болуп которулат экен балдар. Бир уңгулуу сөздөрдүн тобун жазгыла. Короз, жөжө, короздор, каздар, жөжөлөр, каз. Экинчи көнүгүүнү балдар. Ооз-экиштеги второе упражнение. Работайте устно. Третье упражнение, ребята. Пишите в тетрадь. Бул тоок. Тооктун жөжөлөрү бар. Азат тоокторго жем берет. Однокорные слова, ребята, здесь какие? Подчеркивайте. Эми балдар, диалогту окуйбуз. Читаем диалог. Акылай. Чыпалак бала. Бул кайсы канаттуу? Чыпалак бала. Бул өрдөк, ал сууда сүзөт. Төмөнкү аныктамаларга туура келген канаттууларды атагыла. Эмне жумуртка берет, эмне сууда сүзөт, канаттуулар эмне кылат? Кана балдар. Эмне жумуртка берет? Короз, өрдөк, каз, тоок, жөжө. Балдар айткылачы, короз жумуртка береби? Албетте, короз жумуртка бербейт. Жок, короз жумуртка бербейт. Өрдөк жумуртка берет. Каз жумуртка берет. Тоок жумуртка берет. Жөжө жумуртка бербейт. Эмне сууда сүзөт? Что плавает в воде? Короз, тоок, өрдөк, каз, курп. Вот первая графа, ребята. Что дает яйцо? Определите, сами скажете. Смотрите. А второй. Что плавает на воде? Короз, тоок, өрдөк, каз, курп. Короз сууда сүзөбү? Жок, сүзбөйт.
Тоқ суда сүзөбү? Жок, сүзбөйт. Өрдөк суда сүзөт. Каз суда сүзөт. Күрп суда сүзбөйт. Канаттуулар эмне жейт? Канаттуулар курт кумурскаларды, дан, эт, бал жешет. Балдар? Кана курт кумурскаларды, ооба, курт кумурскаларды жешет. Данды жешет. Эт жешеби? Үй жана канаттуулар эт жешпейт, бал жешпейт. Наки балдар, көрдүңөрбү? Окугула. Эми китебиңердин 79 бетин карап, шайыр кааздар деген ырдык окуйбуз. Чоң энеге дайым, эки казы дайын. Бири ак каз, бири бопбоз, экөө бирдей шайыр. Тамандарын суулап, таза сууга жуунат. Бири ак каз, бири бопбоз, экөө кандай куунак. Балдар, бул ырды көркөм окуп, жаттап аласыңар. Этот стихотворение, ребята, выучите наизусть. Чоң энеге дайым, эки казы дайын. Бири ак каз, бири бопбоз, экөө бирдей шайыр. Тамандарын суулап, таза сууга жуунат. Бири ак каз, бири бопбоз, экөө кандай куунак. Выучите, ребята, ырды жаттап алгыла. Үйгө тапшырма. Жаңы сөздөрдү жаттагыла. Жумурткайт, собат чуркайт, быстро бегает, канаты бар, есть крылья, дан зерно, жем корм, курт кумурскалар, насекомые. Ребята, выучите эти новые слова. Тоже домашнее задание. Ушуну менен сабак бүттү, балдар. Саламатта калгыла.